Саламатсыздарбы? Мен сіздерге бүгүнкү азыркы тема берилгендер базасында камтылуучу запросторду колдонуу. Ал үчүн бизге MySQL программасы керек болот. Ачабыз. Сабактын планын түшүндүрүп өтүп кетсем, камтылуучу запростор аркылуу берилгендерди фильтрациялоо, камтылуучу запросторду эсеп жүргүзүүчү талаалар катары колдонуу. Сабактын максаты студенттер берилгендер базасында камтылуучу запросторду колдонууну үйрөнүшөт. Glossary, select берилгендерди тандоо оператору, камтылган запросторду select командасынын колдонулушу, камтылган запростор select командасы менен биргеликте аткарылат. Камтылган запросторду колдонуу үчүн төмөнкүдөй мисалдарды карап көрөлү. Алгач товарлар products жана заказдар orders деген таблицаларды түзүп алабыз. Ал үчүн биз жазып кетебиз. Базаларды көрүп аласыз башта. Show database. Таштым. Эми таблицаны products деген таблицаны түзүп кетем. Убакыттан кызганып, мен даяр жазым көчүрүп алам. Жана эле мен ушул баягы түзүп кеттим го. Башынан жазабыз. Экөөдө бирдей products деген база таблица болуп калганына байланыштуу кийинки таблицаны түзбөй койду, ошибка берип калды. Ошон үчүн азыр мен башка базага кирип көрөм. Купа 3-кө кирем. Ошол жерге түзөм. Query ок болду, мына түзүлдү. Эми orders'тин таблицасын түзөбүз. Кошуп эми түзүлдү. Таблицаларга берилгендерди ыйгаруу, ал үчүн insert into products кодун жазабыз. Insert into products. Азыр products таблицаны жазабыз. Кошулду. Эми orders таблицасын кошуп алабыз. Кошулду. Төмөнкүдөй көрүнүш келди. Эми мында orders таблицаны берилгендерди кошууда камтылган запростор колдонулду. Мисалы, биринчи заказ Galaxy S8 товарына жасалган. Башкача айтканда, orders таблицасына товарлар жөнүндө маалыматтар сакталган. Product ID талаасына Galaxy S8 товарынын ID'си, ал эми price талаасына анын баасы. Бирок запросту жазууда бизге эч кандай сатып алуучунун ID'си, товардын ID'си жана товардын баасы көрүнбөшү мүмкүн. Ал үчүн select запрос ал учурда камтылган запрос төмөнкү көрүнүштө аткарылат. Select
price from products. Where product name. Çalıp iPhone'u yazarız. Yaklaşık select turale iPhone 8. Bakın. Көрүндү. Камтылган запростор select командасы менен аткарылып, кашаларга алынат. Бул учурда бир товар киргизүү үчүн эки камтылган запрос колдонулду. Жогорку мисалда камтылган запростор башка таблицада ордерс аткарылды. Камтылган запростордун негизги запрос аткарылуучу таблицада продукт жүргүзүүгө болот. Мисалы продукт таблицасында минималдык баадагы товарда табалы. Ал үчүн төмөнкү команданы жазабыз. Select жылдызча from products where price барапар select minimal сумма min бул жазылат. Price from products чекит. Мында минималдык суммадагы телефондор сеналар чыкты. Мына минимальный деп мин деп жаздык. Биз азыр минималдык сумманы көрсөтөт. Продукт таблицасындагы минималдык баадагы товар табылды бизде азыр. Эми орточо баадан жогору болгон товарларды табалы. Анда төмөнкү жазабыз. Select from products минималный сумма жазгандай эле бирдей эле болот. Price select AVG funksiyası. Kaşı alıp price from products азыр бизде орточодон жогору болгон баадагы товарлар табылат. Мынакей орточодон минималдык товарлар 26 000 болсо, Huawei болсо, орточодон жогорулар мына Samsung, Apple,
56.000, 51.000, 76.000, 30'dan жогорулар булар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.